Урматтуу Мирлан Исакович, кечип коесуз. Мен азыр күн тартибин карап, кечээки каралган референдумдар жарыялоо боюнча мыйзам долбоору экинчи окууга кирип калганын көрүп таң калдым. 55-чи регламенттин 55-чи статьясынын талаптарына ылайык ар бир окуунун ортосу 10 күндөн кем эмес болуш керек. Столдумдун үстүндө экинчи окууга даяр болгон материалды комитеттин чечимдеринде көргөнүм жокмун. Анан эң негизгиси, урматтуу депутаттар, комитет макул болсо, фракциялар каршы болбосо, кээ бир мыйзамдар бир убакта 3 окуудан кабыл алынат. Анда 6 учур кош чекиттен кийин саналган. Эгер закон конституцияга каршы келип, конституцияга туураласа, эгерде жаңы алынган законго эски закондор каршы болуп, аларды туураласа, бир закондун ичинде техникалык ката болуп, техникалык каталарын оңдосо, орусча, кыргызча тексттердин ортосунда карама-каршылык болуп, аларды туураласа, анан эл аралык кредиттик соглашениянын башкаларды ратификациялоо маселеси гана 3 окуудан одновременно каралат. Башка бардык мыйзамдар жана мен айткан тартипте каралат. Эми лично Мирлан Исакович сизге депутаттар добуш бергенине жооп бербейт деп ура деп биз бардык нерсеге добуш бере беребиз. Депутаттар сиздер жооп бербейсиңер. Бирок жооп бере турган киши төрага. Ал Кыргызстандагы эң бийик должностное лицо. Анын милдети конституцияны, анын эң негизгиси регламентти так сактоо жүктөлгөн. Эгерде ушинтип сайрап депутат айтып тургандыгына карабастан добушка коюп жиберип, эми депутаттар силер жооп бербейсиңер, көздү жумуп добушка берип кое бергиле деген менен мыйзамдаштырып келгенде Рахмат. Жыйынтыгыңыз 4-чү микрофон. Төрагалар кылмыш жообуна тартыла элек. Бирок мындан кийин андай президент толук болот. Мен аны да эскертип айтам. Анан депутаттар көздү жумуп жооп бербейсиңер деп добуш коюп жиберип, көп мыйзамсыз нерселер өтүп кетип атат да. Мындан кийин андай болбош керек. Убакыт аз болгондугуна байланыштуу, аны негиздегенге мен азыр убактым жок. Эскертем да, Мирлан. Рахмат. Бул кылмыш жообу. Билесин баарын добушка коюп кутулуп кете албайсың бул жолу.